Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmаттуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Мен бүгүн Кадамжай Халмион тагыраагы Ош Баткен Исфана жолунун мына шу перевалда турамын. Бул жерден тартып атканымдын себеби бар. Мынакей көңүл бур авариялык кооптуу жол тилкеси дейт. Опасный груз. Ушул кооптуу жүк ташуучунун айдоочу жол эрежеси сакта дегенден баштадым. Мунун айтайын деген себеби мына шу перевалдан түшкөндө Кадамжайга кире бериштер башталат. Мен азыр ушул перевал эме биздин Аңкурсай деген жерибизге түшүп барат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен автоунаа менен түшкөндө макул көрдүм. Ушул жол чындыгында кооптуу жол тилкеси. Муну баарыңыздар көрүп, билип, күбө болуп жүрөсүздөр. Кудай кырсыктан өзү алыс кылсын. Бул жерде кырсык көп болуп аткан жер. Көптөн бери ойлоп жүрөт элем ушуну бир жарыкка чыгарайын, жарытайын деп. Бүгүн ошондо ниетке кылып жеттим. Бул перевалдан түшүп кеткенибизде Кадамжайга киребиз. Кадамжайдын биринчи дарбазасы десек болот. Стратегиялык маанидеги жол. Мына ушундай жана знакты көрдүңүздөр, кооптуу бурулуш дегенди билдирди, эскертүү берилди. Ошол жерден бурулганда эле мына жерде мына машинанын ылдамдыгын 30га түшүргүлө деген жазуу турат. Бул мына тоодун фонунда эч кандай көрүнбөй эле калат. Мынакей дагы знактар турат. Кооптуу жол тилкеси, бияка бурулуш керек деген кичинекей знактар турат. Мынакей Аңкурсай деген жазуу. Ошол жерге токтойн азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай эли, урматтуу Кадамжай шаарынын биздин районубуздун меймандары, ушул Аңкурсай деген көпүрөбүз. Кадамжай Ош Баткен Исфана жолунун эң бир кооптуу тилкелеринин бири. Бул жерде канчалаган жол кырсыктары болуп атат. Муну өзүңүздөр кээ бириңиздер күбө болуп атасыздар. Муну районубуз жетекчилери дагы баарды билишет. Шопурлар дагы, айдоочулар дагы баардыгы билишет. Ушундай бир кооптуу тилке болуп калды ушул. Биздин Кадамжай районунун эли, Баткен эли бул жолду билип калган. Мынакей. Түшүп келгенде жанагы мынабы перевалдан бурулгандагы крутой поворот, резкий каттуу бурулгандагы бул мына көрүнүп көрүнбөй калат. Мынакей. Көпүрө жаман эмес, жакшы салынган. Эми мына жолчуларга, көпүрө салгандарга эч кандай претензиябыз жок, бирок өтө кооптуу. Мына аварийный заход кылып коюшкан. Аварийный кирип кеткенге болот да, бирок билген билет да. Көпчүлүгү ушудан 30 км ылдамдыкты түш дегенге карабай, эрте келип калат, каттуу ылдамдыкта келип, мына жерден көбүнчөсү ошол жерден түшүп кетишип атат. Көбү түшүп кетти, өлүм болгон күндөр болду. Муну эми баарыбыз деле билебиз, эмне айтып атасың деген болушуңар мүмкүн, бирок канчалык знак болушуга карабай ушул жер кооптуу боюнча калып атат. Менин бирден бир сунушум, менин оюмдагы сунушум, район жетекчилери, жол коопсуздугунун жетекчилери, ушул жолго ким жооп бере турган болсо, районубузда көрүп аткан болсоңуздар, менин бир максатым. Эгер менин оюм тууру болсо, тууру келсин.
туура болбосо аны өзүңүздөр чечим чыгарарсыздар. Менин максатым мына Ош Бишкек жолунда трассаларда билесиздер, көпүрөнүн кеңейтип же бир башка жолдун салыштын кереги жок менин оюмча. Ушунун бул башыга бирөө, ортосуга экөө, акырына бирөө 4 прожектор коюлса, жарыктандыруу коюлса деген оюм бар. Себеби алыстан келаткан мас болобу, соо болобу айдоочу, ол жарыкты көргөндөн кийин, айныкса караңгы түндөсү, ошо жарыкты көргөндөн кийин өзүнө кармап алат. Бул көпүрө ошондо көрүнөт. 4 прожектор эми көп деле акчаны талап кылбаса керек. Мынакей заправка, тетиги заправканын алдында трансформатор бар. Ошодон бир 4-5-6 болобу канча столба менен алып келип жарыктандырып койсо, эң бир максатка ылайыктуу иш болот эле. Ошону сиздерге айтайын дедим. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай эли, урматтуу ушул айдоочулар, эгер менин сөзүмдө азмаз чындык болсо, ошо менин сөзүмдү макулдасаңыздар, комментарийге өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Ушул видеону таркалышыга себеп болуңуздар. Кайдыгер карабайлык, эгер ушул көпүрөдөн өлүм житим азайса, өзүбүздүн эле пайдабыз. Канчалык айда, секин айда деген сайын бар бир эме шопурлар катуу айдайт экен, ого эч кандай илажыбыз жок экен. Ошол менин оюм бул жаңыдан көпүрө салып, же муну жолду кеңейтирип ашыкча чыгашадан көрө азыраак чыгаша 4-5 жарыктандыруу коюш керек. Белгилерди чоңайтырып көзгө көрүнөрлүк кылып койсо, анан жакшы болот эле. Сөздөрүм макул болсо лайк басыңыздар, комментарий калдырыңыздар, ой пикириңиздерди билдириңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.